Ысык көлдөгү пансионаттар быйылкы эс алуу убагына карата даярдыгын 20-июнда аяктайт. Ага чейин атайын кызматтар алардын даярдыктарына саркынды сууларды тазалоочу жайларына көзөмөлдү жүргүзүүнү уланта берет. Эске сала кетсек, былтыркы жылы 10дон ашык пансионаттар эс алуучу кабыл алууга тыюу салынган, себеби саркынды сууларды тазалоочу жайлары талапка ылайык келген эмес. Быйыл канча эс алуу жайы иштейт жана алардын даярдыгы кандай? Аймактык кабарчыбыз Эдил Мелиспектин кийинки материалында. Ысык көл районунун Чоктал айылындагы эс алуу жайы. Турист көп келген убакта саркынды суу тазалоочу жайы кубаттуулугу жетише албай, көп эскертүүлөрдү алып, айып акчаларды төлөп турчу. Былтыртан баштап жаңы мурункудан 3 эсе кубаттуу саркынды суу тазалоочу жайы ишке кирди. Вот это наша была старая. Мына бул биздин эски саркынды суу тазалоочу жайыбыз абдан бекем курулган экен. Буза албай коюп, арт жагына жылдырып жаңысын салдык. Бул жаңы жай бардык техникалык талаптарга жооп берет. Чынында эле мындай талапка ылайык жайды курууну азыр көпчүлүк эс алуу жайлары туура көрүп жатышат. Кымбатыраак болсо 2-3 пансионат биригип салса болот. Ал эми тазаланган сууну ичүүгө болбойт, бирок дароо эле бак дарактарды сугарууга колдонсо болот. Бул атайын кызматтардын тактоолорунан өттү. Это поливочная система практически. Биздин сугаруу система азыр толугу менен саркынды сууларды тазалоочу жайга кошулган. Ал жерден тазаланган суу челекке чогултулуп, андан кийин сугатка кетет. Бул суу санитардык жактан текшерилип, жыйынтыгы жакшы деп келди. Белгилей кетсек, былтыркы жылы башка жагдайлары эс алуучуларга туура келсе да, дал ушул саркынды суу тазалоочу жайларынын талапка ылайык келбегенинен улам 10дон ашык пансионат иштөө укугунан ажыратылган. Быйылкы жылы кандай болот? Азырынча адистер текшерүү иштерин жүргүзүп чыгып, анан аныкташат. Бүгүнкү күндө бир 70% азыр даярдык бар. Пансионаттардачы 70% даярдык бар. Калгандары азыр жаңы келишип, мына өзүңүздөр көрүп аткандай, оңдоп түздө жумуштарын жүргүзүп атат да. Анан саркынды суу тазалоочу жай боюнча айткым келет да. Биздин көрсөтмөнүн негизинде жакшы алгылыктуу жумуштар жасалат десем болот да. Көл жээгиндеги аттракциондор, кызмат көрсөтүүчү жайларда адистер текшерип жатышат. Экологдордун айтымында көлгө эң зыянын тийгизип жаткан бул суу скутерлери. Бул техникалар кайыктарга караганда зыяндуулугу көбүрөөк. Ысык көл облусунда азыр 21 скутер каттоодо турат. Дагы 20га жакыны башка аймактардан келет. Экологдор аларга кандай чара колдонууну билбей турушат. Себеби аларды колдонууга тыюу сала алышпайт. Вот со скутерами у нас, конечно, чуть-чуть проблемы. Бизде скутерлер менен өтө чоң көйгөй болуп жатат. Жакшы көзөмөлдөй албайбыз. Суу үстүндө жүргөнүн көрөбүз. Аларды жээктен гана кармап түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсөк, аларды суу үстүнөн кармоо кыйын. Себеби суу техникабыз жок. Скутерлер абдан катуу ылдамдыкта жүрөт. Анан бир аз гана техникалык кемчилик бузулуу кетсе, ал көлгө куят. Алдыда дагы 2 жума убакыт бар. Ага чейин атайын түзүлгөн комиссия ишин уланта берет. Эдил Мелиспек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук 1 канал, Ысык көл облусу.